Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Манас айылы тууралуу пикирин билдирди. Ал этнокомплекс эч кимдин менчиги эместигин, ал жаңыланаарын айтты. Манас айылы Дөөлөт Сыдыковдун, ал эми Ак үй менин менчигим эмес. Көрүбүзгө көтөрө кетпейбиз. Элдики чектери биригип турат. Анча мынча бурч болуп кармалып калган кашааларын түздөп салып жатышат. Манас айылын дагы жаңылап салабыз. Азыркы акыбалын барып көргүлөчү. Адамдар эмес, ит көргүс. Биз аны накта Манас айылы деп жасайбыз. Азыркы турушун, архитектурасын Манас айыл деп айткандан уяласың. Манаска тиешелүү эч нерсеси жок. Логикага сыя турган бир дагы архитектурасы жок. Ошондуктан аны жаңылайбыз. Эл тамшануу менен кирип тургудай кылабыз. Мындан сырткары Манас айылынын маңдайына Манас театрын салабыз. Ушул жерден бир нерсени айтып коеюн. Өзүн акылдуу сезип, акыл үйрөткөндөр өздөрүн бир эсе мекенчил сезсе, мен алардан 100 эсе мекенчилмин. Манас атабыз менин жүрөгүмдө бала кезимден бери жашайт. Бала кезимде кечкисин мал тейлеп келип олтурганда атам менен апама Манас китебин окуп берет элем. Алар кунт коюп угушаар эле. Ошондуктан менин азыркы жасап жаткан ар бир ишим кайсы убакта болбосун эл тараптан жакшы иш болуптур деген баа бергидей жасап кетем. Ошол үчүн баардык жасап жаткан иштеримди сындагандын ордуна колдоп тургула. Өкүнбөйсүңөр, деди президент.